берүүчүлөр менен, ошол биз менен иштешип аткан иш берүүчүлөр менен, анан ата-энелер менен. Окуу жайдын медициналык колледжинде иш берүүчүлөр аркылуу практикада кесиптик компетенциялардын калыптануусу аттуу жолугушуу өттү. Жыйынга иш берүүчүлөр, 30дан ашуун бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери, колледждин бүтүрүүчүлөрү, окутуучулар катышты. 100%, 50% болбосо дагы бизди бүткөн бүтүрүүчүлөрүбүз ошо 40%тен жогорусу өзү ордун ошо иш менен камсыздайт да. Анан азыр бизге өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына шаарыбызда дагы жеке менчик дарын алдын алуу мекемелерибиз дагы көбөйүп атат. Азыр ошо жеке менчик клиникалардан дагы главврачтарынан, дарыгерлеринен бизге сунуштар болуп атат. Жыйындын жүрүшүндө иш берүүчүлөр жана бүтүрүүчүлөр тарабынан иш пландары талкууланып, тиешелүү тараптарга сунуштар айтылды. Аны менен катар иш берүүчүлөр менен студенттер ортосунда жумуш маселеси да каралды. Негизинен алып караганда биздин Ош шаардык номер 2 тиш дарылоо эмканасы жыл эле ушул колледж менен тыгыз байланышып иштешип келебиз. Бизге көбүнчө эме тиш ортопедиялык стоматология деп коет, тиш усталары барат, өндүрүштүк практикага жылына 2 жолу барат. Кышкы сессиядан жайкы сессияда барат. Барып бизден бул жактан алган теориялык билимдерини бизде барып көрсөтүп, биздеги тиш усталары менен жакшы иш алып барышат. Мыкты өнөктөштөргө, активдүү ата-энелерге, окуунун мыктыларына окуу жайдын арда грамоталары жана ыраазычылык каттары тапшырылды. Мен 2022-жылы окууну бүтүргөм, фармация адистигин. Окууну бүтүрөр менен эле госпрактикадан ошол жерде иштеп калганмын. Аптекада иштейм азыркы учурда. Ушул эжекелердин аркасынан, ушул колледждин аркасынан чоң жетишкендиктерге жеттик. Буйруса өз кесибибиз менен жакшы иштеп жатабыз. Мугалимдерге чоң рахмат. Ушунча бизди окутуп, окуткандан кийин дагы бизди унутуп койбой ушинтип окуу жайыбызга чакырып жаткандарына. Бүгүн ушундай иш-чара болуп атыптыр. Ата-энелер, окуучулар келип ушул жерде иш-чара өтүп атат. Ыраазычылык айтамын. Мен убагында ушул мед колледжде окубаганымда мен мынчалык чоң ийгиликтерге жетишмек эмесмин да. Үйдөгү тарбия бул өзүнчө да, колледждеги тарбия, мектептеги тарбия бул өзүнчө. Соңунда ата-энелер колледждин билим берүүгө түзүлгөн шарттары, материалдык техникалык базалары, медициналык лабораториялар менен таанышып чыгышты. Ушул 2 кызым ушул жерде окуп бүттү 3 жыл. Чоң кызым Акшерстан бүттү. Азыр мына Ош шаарында Мем деген частный роддомдо иштеп жатат. 6 ай болду. Экинчи кызым аптекада иштейт. Фарымды бүттү. Эмне дейсиз, ушу мугалимдерге ден соолук каалайм, ишине ийгилик. Ар дайым ушундай жакшы уул кыздарды окутуп, билимдерин берип жүрө берсин, ден соолук каалайм, бар болушсын. 2023-2024 окуу жылында медициналык колледжинен 800гө жакын бүтүрүүчү аяктайт. Колледж дарылоо иши, акушердик иши, лаборатордук дартты аныктоо, ортопедиялык стоматология, фармация, профилактикалык стоматология боюнча адистерди даярдайт. Az yaşların arasında popüler de olup